Күндө мындай жаштар пайда болду да. Эмне үчүн менин тагдырымды ата энем чечиш керек? Мен тандаган, мен туура көргөн, мен өзүм каалаган адамга турмушка чыгышым керек деп кээ бирки жаштардын кыялында ушул нерсе жашайт. Мунун канчалык коркунучтуулугу бар? Сиз айттыңыз жогоруда, америкалык кыздар эмне экен, өзү каалаганда чыгып кетет экен. А бирок кыргыздын кыздарына канчалык коркунучтуу? Ошо америкалык кыздай болуп жашап кете бербейби? Эми биз алгач мындай Кудайга шүгүр, өзүбүздүн бир динибиз бар, өзүбүздүн бир каада салтыбыз бар, тарыхыбыз бар. Ошол тээ жактан бери, ошол Америка жок мезгилинде эле биз жашап келгенбиз. Биз өзүбүздүн каада салтыбыз менен, өзүбүздүн динибиз менен сакталып келатабыз, сакталып деле кете беребиз. Анан ошол мезгилде бизге чөйрө эле, бөтөн эле, бир башкача эле көз караштар киргенде, биздин нормальный болуп аткан үй бүлө укугун же үй бүлө институтун эмне болсо болуп атат, өзүнүкүнө салыштырайын дейби же бир башкачараак кылып коеюн дейби, биздики бузулуп калып атат да. Эмне үчүн акыркы жылдары сиз айткандай, мисалы 10 киши үйлөнсө, анын 7-өсү ажырашыш керек, мисалы. Анын баардыгы эле ошол маселе. Мен өзүмдү өзүм билем, өтөгүмдү кечиресиз төргөйлөм дейт дагы. Анан мен ушул баланы сүйүп калдым, мен күйүп калдым дейт дагы. Көрсө мыйзам боюнча эч ким тыйбайт экен аны, мамлекет. Кыргызстан ага жок, сен антия албайсың, анткени сен тиги ата энеңден уруксат сурашың керек деп мыйзамда жазылган эмес экен. Мен кеттим деп кетип кала берет экен. Ошол жери каралат экен. Бирок алдын ала айтып элек, сиз айткандай жанакындай ата эне бул өзүнүн баласы үчүн бир жакшылык эле гана болсун деп. Даже мендеги жок жакшылык ушул баламда болсун деп аракет кылат эмеспи? Мына ошол мезгилде мындай кээ бирки жаш бала мындай көрө албай турган нерсени ата эне өзүнүн уже тажрыйбасы менен, илими менен, элди астында көрүп жүргөн нерсеси менен байкап, баамдап, анан ушул кызды алсаң сен үчүн сонун болот деп. Анткени биз буга чейин деле айтып келебиз го, жанакындай кайра эле 50 жыл кайтсак аркага. Көпчүлүгүбүздүн мындай ата энелерибиздин тагдырына же болбосо үй бүлө курушуна өзүлөрүнүн ата энелери эле о кыз мына сен үчүн өтө сонун жубай болот деп алып келип берген дагы. Кудайга шүгүр 7-8-10 балалуу болуп жашап жүрөт. Азыр өзү барат, тандайт, бир балалуу болот, ажырашат. Боюнда бар, ажырашат. Проблема